азыр 2 эмес 3 эсеге чейин өскен баалар. Мисалы bir bölümü batırlar 56 bin tondan жогору. Ardagı 3 ayga алдын ала төлөш керек. Андан тышкары $1000 депозит бериш керек болот экен. Бирөөдүн кыйналганынан эч ким байып кеткен эмес. Bir эле объекттен 50 неме чыгып атат берген маалыматтары боюнча. Соңку кездери Кыргызстанга Орусиядан келген жарандар көбөйгөндүгүнө байланыштуу Батирдин ижара акысы асман чапчыды. Мындан улам жай тургундар ижарага Батир издеп убара. Бишкек шаарынын тургуну Мерим Ташыбекова бир нече күндөн бери Батир таба албай келет. Анын айтымында буга чейин Бишкекте анчейин кымбат эместелген бир бөлмөлүү Батирдин ижара акысы 15 000 сом болсо, азыр алардын баасы 3 эсеге өсүп, 50 000ден жогору болуп жаткандыгын белгилейт. Ал эми 2 бөлмөлүү жанда көп бөлмөлүү Батирлерге 70 000 сомдон жогору болот айына. Ошондой эле депозит 2,5 $2,500 тегерегиндеги акчаны алып алып депозиттарын төлөш керек болот. Эми азыр Кыргызстандын өкүнчүлүгүнөн алганда мындай бааны төлөп берүү деген дээрлик эмес, таптакыр мүмкүн эмес. Баада квартираны табыш Кыргызстан үчүн мүмкүн эмес болуп калды. Андыктан бизге ушундай бир ой келип атат. Биз анда кыргыздар өзүбүздө биз жаңы конуштарга шаардын четинде же тоо жакка жашап, анан кийин башка өлкөдөн келген акчасы көп жарандарга эле биз эмне квартираларды беребиш керекпи? Бул жерде мамлекеттик саясат деле болуш керек. Өзүбүздүн жарандарыбыздын дагы мындай коопсуздугу, эртеңки күнү жашоосу тууралуу дагы мамлекет кандайдыр бир кам көрүш керек деген көз караштарында. Батир басынын жогорулаганы студенттердин капчыгына оорчулук жаратып жатат. Орусиялыктар келе баштап суроо талап дагы да көбөйгөн. Ош шаарындагы жарнамалык сайттарда бир бөлмөлүү Батирдин орточо баасы 32 000 сом деп көрсөтүлүүдө. Ал эми жогорку шарттагы үйлөр $1000 жогору. Мындай жогорку баа студенттер үчүн өзгөчө таасирин тийгизген. Башка чет мамлекеттен келген жарандарга квартираларды кымбаттатып берүүсү аябай эле Ош шаарындагы студенттерге таасир этти деп ойлойм. Себеби дегенде бул азыр студенттер, ар кандай студенттер бар да, кээ биркилери жакшы шартта жашай турган болсо, кээ биркилери начар шартта болушу мүмкүн. Алар акчаларын квартирага жумшайбы же контрактка жумшайбы, ичкен жегенде жумшайбы? Ошол тема бар ортодо. Квартирага тура турган адамдар да ойлош керек, кичине инсап кылыш керек. Анан кийин эле айласыздан турат экен деп эле кымбаттатып алган болбойт. Мен ага аябай каршымын. Мейли беришсин, орточо баада беришсин. Ана слишком эле высокий кылып алган болбойт. Бирөөдүн кыйналганынан эч ким байып кеткен эмес. Бул арада салык кызматы Батирди ижарага бергендерди салыктуу убагында төлөөнү эскертти. Ош шаарында 427 жаран официалдуу түрдө патент аштырып, салыктын негизинде Батирин ижарага берет. Сентябрь айында салык кызматына 850 000 сом каражат түшкөн. Ош шаарында жүргүзүлгөн рейдтин негизинде бир эле көп кабаттуу үйдө 50 жаран Батирин ижарага бергендиги аныкталган. Мыйзам боюнча бир бөлмөлүү Батирге 1000 сом салык, ал эми соцфондго 1500 сом төлөнөт. Бул салык көлөмү ар бир бөлмөгө жараша 1000 сомдон кошулуп эсептелет. Ар бир жарандын өзүнө личный кабинет ачылат. Ошону ачып алган күндөн баштап телефондун приложениялары менен же болбосо үйүндө ноутбук, компьютерден өздөрү ай сайын ошол күндөн продление кылып иштетип кетсе болот. Салык кызматына ошол домкомдордон түшүп атат. Биздин квартирада ушундай биздин көп кабаттуу домдо квартирага берип атышат, ушулар салык төлөп атабы деген жарандарыбыз бар. Батирлердин баасы өскөндүктөн ижара берүүчүлөр жарандарды үйдөн чыгарып салган учурлар да катталган. Жарандар бул маселе тыкыр көзөмөлгө алынып, баалардын оздукталышы керектигин айтат. 2022 жылдын 8 айында Батир же үйдө ижарага бергендер патенттин негизинде 33 миллион сом өлчөмүндө салык төлөгөнү айтылды. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,8 миллионго көп. Исак Туратбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ.